Ana Brahma деген тоқ екен, қара, қоздығын қара. Өйт. Бұны қайтып қолыңыз барып соясыз, қарашы. Сұлулығын қараңыз мұның. Сұлулығын қарасаңыз. Сұлу болады екен де бұл тоқ. Мынаны қара, мына. Еміш тоқтарыңыз жөнді айтып берің. Еже. Мынаны қараң. Бастырып, өздеріне шығарам. Жұмыртқасынан жазда бір 40-50-үні шығартам. Анан чекесінен ақырын сойлып жейді, балдарға керек. Башқа еш сатпайыз деле. Только балдарым үшін еле. Еже, атыңыз жаты жөніңіз кем? Сіздің... Атым Анипа Тұрғанбаева. Тұрғанбаева, 60 жылқымын. Шонда қанша 67-ге? 67-68 болып қалауыз да, 68-ге кетіп. Ана мұнандай үй жұмыртқаны жебегеніме. Баян апам айлы қарағанда жегем, оштон. Мұна сары майыңыз кене, мұна қаймақ, Мұна қаймақ. Қолға пішіразыз. Қолға пішірады. Нанды да қолға пішіразыз. Қолға бұл, сап төбес, қолға пішіразыз бәрін. Бүт. Аны тәқта мұна боза бұшы батыптыр. Бозаны емнеге баштадыңыз? Алдарға кішіне мұна суға. Қан болсын. Қан болсын деп мен таза неме болсын деп шоға бастадық. Бұлар мал қарап талада жүршеді де суықта. Ошон үшін. Алкоголсыз, ширин. Ширин мұндайлы жүр. Бұл бозаның емне сыры бар? Бұны жаңағы ақталан қымызды неме бозасы, тияқтың бозасы деулі қалышады. Ана мен түшінігім жоқ. Бұның емне артықшылығы бар сіздікінің? Мен ойымша мұндайды ойлаймын ғой, бұл жаңағындай қаназ болу, банча-мұнша, мұндай тамақ орнына кетеді да бұл. Мұндай айтқанда талада жүргенде балдардындай тоғалып жүреді бұлшы. Құрсақты кеді біздің балдар күш болады, дермен. Күш болады. Балдар талаға кеткенде обедке келбей қалышады. Ана ошол нефтеменен кетіп отқанда біраз құйып бересің, жол шичіп алып кетсе, ошоны тоқ жүршеді. Ошол үшін еле балдар үшін санат көп тілемес. Ырдатпай бұныңыз? Жоқ. Ырдатса жақсы болмайды. Ырдатпай тұрған бозау? Ырдата тұрғанда жасайсызда? Ырдата тұрған деме жоқ емеді. Бирок елдер ырдағанды ішеді көбінше, қышында. Бана бозо жоро дешіпші. Тияқта қайнап атады. Бозоңыз қайнап атады. Анында секретін білесіз бирок. Аннем бір 7 күн ачытышат екен. Анан салат екен, мен құдаларым немеден да. Чай салай олар. Нарында. Ошо нарынға барғанымда ошондо құдаларым içi құйып қалады да, көріп қалам ошо. Ошоны ішкенді ырдайсыз. Анан күлөм мен тамашалап, құдай бұны қанша десем 7 күнде ачытышат екен. Туған нават салып қояды екен. Анан мейіз салып қойышат екен. Мен ошо нарын құдағиымтына барған ішіп қалам да. Ырдайсыз ошондо? Бирок жакшы. Нормальный да, мындай көп деле неме эмес. Жиндиги кылбайт. Жок, жиндиги кылбайт. Баш оорутпайт. Баш оорутпайт го, билбейм. Мына буякта мына кайнап атат. Бозоңуз, Анан ар жакта аталаңыз кайнап атат, уйдун аталасы. Анан күнүнө канча литр сүт аласыз? Азыр эми азайып калыптыр. Күнүнө азыр азайты, күнүгө 15 литрден тартам. Эрте кечкиси бир 15 литр болуп калды. Эми азыр бир ашып барса 2-3 күн ичинде бир уй тууган турат, Кудай буйрса. Анан кайра сүт көбөйт. Тетигинде мына идиш турат. 150 сом деп коюп, 5 литрде. Бул эмне турат? Буну ушу бирөө сармайга заказ берген. Сармайыңыз алдын ала. Алдын ала беришти, ошону алып келип койдум эле. Ошо мына 15 чейин ушуну куюп беришим керек. 5 литр жасап беришиңиз керек. 5 литр жасап беришим керек. Анан ошо сармайыңыз канчадан? Ошо килограммдап берем. 800дөн берем ошо. Өздөрү келип неме алат. Кээ биркилер өздөрү үйдөн келип эле карап тургузуп, ошо каймакты сызгыртып анан алып кетишет. Өздөрү көрөт, эми өмүрүндө көрбөгөндөр бар экен да. Келип алып мастер-класс турбайбы? Ооба, карап отурушат. Көрүп ошо айран, мунун эле жумушу көп турбайбы? Бала чакасын алып келет. Сармай десилебиз, башка деле. Өткөндө бир мына Бишкектен бир аял келди. Өзү мугалим болуп иштеген экен, күйөөсү бир жерде депутат болуп иштеген экен. Картырабай эле карып калды дейт, ошо күйөөм алам деп келди да. Ошо 3 литр сармайга деп келип отуруп, ошо 5 литрлик челек менен толо турсам 3 литр неме түшөт да. 5 жок, 3 литр түшпөй калат экен. 2 литр түшүп калды, анан 2 литр түшүп калды, 5 литр сызгырсам, анан айттым да 1 литр куюп апат берейин десем, ошол өзү бечара келип отуруп, отту чагып ана жерге. Анан кийин карап отуруп сызгырышып, анан куюп салып кетти. Жеп анан ыраазы болду.
Hiç ушундай май жей эле келем. Бирок нарындан деле алабыз дейт. Эми баягы өзүбүзгө караштуулар берет дейт. Жакшынакай эле келет. Анан эле базардан алсаң эле такыр башка дейт. Анан эми базардын майын чындап жеп көрө элекмин мен. Бир барганда жеп көрөйүн деп элейм, унутуп калам. Даамы кандай болду экен деп. Анан ал жердегилер мен каймак апарып калам да заказ кылышат. 1 литр же жарым литрге заказ кылышат. Каймак апарып калсам, ошо менин каймагым менен беркилердин сатып аткан каймагын алып келип салыштырат да. Муну каймак жеп көр, мунан жеп көр дешип. Анан да ошондо меникин айтат да сиздин каймагыңыз такыр башка. Сиздин уюңуз таза азык жеп атпайбы? Булар укол берет да. Жок, биз укол деген жок. Байлагандар укол берет уйга. Бир нерселерди берет. Дарыланганда неме берсе керек. Немесе мен эчтеке көрөм. Бирок жазда баарына укол алам. Шарп алам, карасан алам, бирсилос алам, кан алдырам. Жазда. Баары бир жылда бир жыл. Мына жумуртка куруп бердиңиз, бул аябай. Мына чыныгы үйдүн жумурткасы. Анан сиз биякта матушка деп коюшат экен сизди. Асылбек бияка өтсөң. Эмнеге сизди матушка дейт? Булар эмне десилер? Ушул бу жердин аксакалы мен болуп калдым го. Бу жердин аксакалы, эң эле аксакалы мен. Матушка деп ким ат койду сизге? Матушка деп мына болгон. Эмнеге матушка дейсиң муну? Муну эркелетем да. Матушканы. Матушка дейм, мамушка дейм. Келгенде киргенде эме кылам. Матушка чайың барбы деп. Бакырып келесиң тиякта. Бакырып эле келем. Үйдөн чалып туруп эле бакырып келесиң. Чалам, сразу келип чалып эле отуруп эле. Чайың барбы деп эле чайын ичем, отуруп бир саат сүйлөшүп алам, кайра кетип калам. Ошо. Сен арзанманы айтып келесиң да? Же биресе үйрөнгөн келесиңби? Этте үйрөнгөн үчүн келем да. Эмне үйрөндүң бул эжеден? Эми акыл максат көп нерсени үйрөндүм. Кандай кылыш керек? Багы улуу кишилердин сөзүнүн эмеси жакшы экен да, багы муну кыл балам, тигини кыл. Мындай эме кылба депчи. Окатын кыл. Имен эмнени үйрөндүң мисалы? Уй бакканды үйрөндүңбү же тоок бакканды үйрөндүңбү? Ой бакканды үйрөндүм. Конкретно же ой бакканды үйрөндүм. Тоок бакканды үйрөндүм. Чөп бергенди үйрөндүм. Чөптү кандай жемди кандай берет? Мындай кыл багында берген. Аялың менен кантип жашаганды үйрөттү? Бача. Урушуп кетсеңер да жараштырат анча-мынча. Урушуп кетсек сөзсүз да. Арызданасыңар. Арзанага бул келинимди тыйым. Анан ал жай карат аны. Жай каратпат эле. Бул кошуна мамушка болсо бат эле ал. Телефон менен эле бат эле. Баарыңар угасыңар. Угабыз да, бияктан эми айыл болгондон кийин аксакал улуусу болсо анан. Апорун ап болуп калган турбайбы? Биякта бул жерде дача бакча. Ошо. Сен өзүң үчүн бул эжеден кандай үлгү алдың? Кайсы жагынан өзүң оңдой турган сапаттарын каягынан оңдоп атасың мисалы? Эми бул жерден эже айтат да. Асылбек мындай сенин бул жерде тургандан кийин малды карасаң дагы бир тоок багасыңбы, кой багасыңбы, уй багасыңбы деп алып ошо менен мындай тирденишиң керек дейт да. Жөн эле жүрө бербей кичине тоок баксаң дагы бир 5 тоок баксаң да ошону көбөйтүп эме кыл деп айтат да. Ошолор менен акырындан эме кылып атам. Кудай буюрса акырындан көтөрүлүп. Эрте турат турбайбы бул эже? Эрте турат. Анан чалганда да таң атпайт чалат мени. Беште чалат. Чалат, турдуңбу? Эмне кылып атасың деп баштайт. Малыңарды карайсыңбы деп. Ошо, сөзгө рахмат. Азыр эмне? Тиги жемди бышырып таста, тиги. Немен уйдун аталасын. Уйдун аталасын. Чөбөгөңүз канчадан чөбөгө? Чөбөгөн 600дөн ошо. Клиентиңиз бар? Ооба, клиент ошо, өздөрү клиент даяр. Өздөрү келип алып кетет? Алып кетет, ооба. Алып келбегенин айтышат, өзүм апарып таштап келем. Өзүм деле барып түшөм да шаарга. Мени шаарды көрүп турушуң керек да, туурабы? Ооба. Зерик кетпейсиз анда? Ооба, жок. Тез түшөм мен аяка шаарга наоборот. Черезден түшүп калам. Мына ол вареньелерди өзүңүз кыласыз бияктан өстүрүп, өрүп. Өзүбүздүн мына огороддун өрүп немелери. Өрүптөр өзүбүздүн ошолордон жасалган. Эми ыраазысыз ушул жерде жашаганыңызга? Ыраазымын, эмне ыраазы болбойм. Баары жогу даяр, өзүң менен өзүңсүң, бирөө бир нерсе дебейт. Бала чакам жанымда жакын. Мисалы үчүн Бишкек Ошко барсам, элестет Ошко барганда 9 саат, 10 саат жүрөм. Айерге барып, анан 1-2 күн тоголонуп ооруп жатып, анан туруп басып жүрүп чөмдүп. Балдар жанымда, кеңири. Каалаган убакта барам, каалаган убакта келем. Бул жерде ошо биринчи
бир дача алдыңыз да, азыр жериңизди бир аз кеңейтип алыпсыз, Birinci gelgende bir dacha 3 участок aldım. Анда арзан болчу. O anda arzan ele. 20 yılın burnu bu arzan bolçu. Anan keyin bu yerden aldım. Küçük balama atayım mal için aldım da. Mal için. Anan dachanın ortasında olsa bağırışlar köptü. Mal batpaydı. Mal batpagandan koydu onun yeme oldu. Şekeri sırayla onu bu üst tarafa çıktım. Orada çıkandan bunu 19 saldım. 20'a girdim de. 4 yıl oldu kaldı. Үйдө өзүңүз салдыңыз бала чака менен. Үйдө өзүм салдым. Анан келин балам ошо кичинекей балам үйдү бүтмөй сайын аял албайм деп жүрө берди. Анан үйүн бүтүп электелер бүтүрүп үстүн жаап бирсе ремонттогондон кийин аял аласың деп зорлуктап эле алып берген. Çok жакшы болду эми. Бирок муну деле возраст өтүп калды. 92-жылда кичинекей. Анан эми бунун ичинде бүтөн бала болуп калды. Анан ал балам бул якын карыганда аласың бүтүп наоборот балдар чоң болгондон кийин аял алыш кыйын болуп калат. Какпаш болуп калат. Evet, тандырмай болуп калат экен бар. Азыр эми бияка келсеңиз жакыныраак эмне пландарыңыз бар келечекте? Эми пландарым эмне ушу мен кичинекейим ушу кенжем. Кудай бир насип кылса ушулардын өздөрү менен өздөрү болсо эл катарында элдин алды болсо да аркасы болбой ортосу болуп жашап жүрө берсе, Адал эмгек кылса. О да эми адал эмгек кылса, бирөөнүн немесин жебесе, мага ошол эле. Булардын деле максаты ушу, мен ошентип айтып жүрөм. Балам бирөөнүн акын жебегиле, бирөө нерсе кылбагыла. Өзүңөрдүн мээнетиңер менен таап, ак эмгегиңер менен жегиле дейм. Бирок балдарым ошондой эле, шүгүр эле. Ошо чоң балам контейнери бар, өздөрү ошо немедеп турушат Тордойдо. Кызым дагы 3-чү кызым. Анан да ошо Тордойдо соодада. Анан кийинки 2-чи кызым Москвада. Анын ал жакта иштейт. Анан кийинчи улум чоңу дагы Москвада. Ал да ошол жакта. Анан калган биякта ошо. Аларга да май салып турасыз. Сөзсүз аларга май. Сиздин сары майыңыз каяка кетет негизинен? Меники ошо көбүнчө эле мына Москвага заказ кылгандар көп алышат. Ошо айттым го кече да ошо бирөө 3 килограмм сары май 3 килограмм чөбөгө дегенден кече жеткирип келдим ошо. Москвага алып кетишет көбүнчөчү. Анан бул деле көп деле неме болбой бербейт да, баягы жайындасы көбүрөөк болот. Азыр эми күз болуп калды, бир аз мындай байып калды. Байды, азайды. Анан эми жай менен ошо любойно коркпой мына күнгө деген ошонуку даярлап берселем. Азыр даярлашка сал оорураак болуп атат. Себеби тазайды да. Эгер көбүрөөк болуп калса, азыр эми сиз мына бул жерде дагы уй баккандардан алып жасасаңыз болобу? Жок, бу жерде уй баккандар жок. Жок элесем, жок. Жок, бир кичинекей цех салып, тиги ылдыйдан баягы тиги немеге заводко өткөрүп атышпайбы? 35-пи азыр 40-пы канча? Ошолордон алып, 30-дан алгандан көрө сиз 40-тан алып мисалы. Анан сары май кылсаңыз кандай болот? Жакшы эле пайда көрө белеңиз? Жок. Болбойт. Пайда жокпу буда? Пайда деле жок. Темир жок да. Бери уйсаган киши жок. Жок, мына ылдыйда жокпу карадыга? Чоңдалыда. Чоңдалы бербейт балам булар. Жок, мисалы сиз бир машина менен балаңызды жүгүртсөңүз, ал 40-тан алып келсе, бир мына жерге бир цех салсаңыз дегендейчи. Жок, андай болбойт го. Бул жерге боло бербейт. Эгерде мына жерде ошондой көп неме көбөйүп кеткен болсо, ошондой салса болот бир. 10 үй, мисалы үчүн мен өзүм 10 үй салсам, кылсам, ал үчүн неме жасаш керек? Цех эмес, мындай ушундай эле, мына эле жетет, мисалы үчүн мен өзүмчө ушундай эле жер жетет. Бир ашып барса 100 литр, 200 литр сүткө бир эле ушул эле үй болот. Машинканы коюп коюп эле тартасың, ошол эле. Анан эми черезден 2 күн 3 күндө бир майсыз кырасың. Ошол деле ушул казанга сызгырасың, башка сызгырбайсың. Анан кийин буга неме жасаган үйрөнүш керек да. Творог менен неме жасаган жакшы билбейт экенмин. Сыр жасаганды. Окусаңыз болот. Келиниңизди жөнөтүңүз, жана окуулар болуп атпайбы? Иштай тынбай эле окутат аялдар. Ошону жакшы билбейт экенмин. Себеби жайындасы мага мына орустар көбүнчө творог заказ беришет. Мындай тартылган сүттүн творогу, себеби буларга жирный эмес жеш керек экен да, ошону сурашат. Анан кээ биркилер ошо ак сүттүкүн сурашат да, майлуусун сурашат. Бирок мен кээде жасайм мен творогду, кээде окшошот, кээде окшошпой калат.
Алар ошонун мындай жасай бербейм да, бекер бузуп алып, настроение алардын көңүлүн бузуштун кереги жок да. Алар эми жакшы алып жейип атканы менен жакшы болуп атса жегиси келбей калат да. Ошон үчүн көп жасабайм мен. Ошону бир келиниңиз жөнөтүңүз. Ошону үйрөнүш керек. Мен сизге дарек берейин, окутуп атышат. Да кааласаңар бияка келип окутуп кетишет. Бир группа болсоңор. Анан ошону ойлонуп жүрөбүз. Ошо мен творог менен эле ошо сыр жасаганды жакшы билбейм да, калганына ошо бир айран сүзмөдөн эч немем жок. Эртең менен 5те турасыз. Как болот 5те турам. Баягы көңгөн жайыгыш бар бизге баары бир. Ошондо турабыз, туруп, малга чыгып, ичкери байланган малдар сыртка алып чыгып байлап, балдар турбаса өзүм деле чыгып байлай бермейм азыр пока немеде. Анан азыр эми корго киргизелекпиз, сыртка да коюп коебуз азыр. Басып жүргөн уйдун сүтү башка да. Алыныкы сүтү башка да. Даамдуу да болот да. Анан сүтү да көбүрөөк болот да. Мына жерде кошунам 2 үй алып келген экен. Байлап койгон экен. Сүт жок деп кече звонок кылыптыр мага. Ана мен айттым, бала мал басып жүргөн үй болсо сүтү жок болот. Аны кайра кой бер. Балдарга кош деген, анан кошуп атам деди го. Кошуп атам кичине жакшына сал сүтү көбөйүп калды ошондой дейт. Сиз кеңеш берет турбайсызбы? WhatsApp группаңар бар да. Бар. Айылдын, дачаны. Дачаны ичи боюнча. 2 дачада. Бүт ошол элдерде кеңеш сиз бересиз. Ошол айтам ушундай сурайт, жооп берем ошолорго. Кайсы маселелер боюнча кеңеш бересиз? Көбүнчө мал тарабынан. Уй. Мал ошол. Уй, тоок. Кой тарабынан сурашат. Кайнене келин маселелерине берип коесуз анча-мынча. Кайнене келин тарабынан маселеге келини барлар аз эле берди. Келини жоктор мына окшогондор бар да. Калган баары ошо. Анан мындай эмне десем, бердим улуу деген шип, рахмат сыйлашат баары эле. Алдыңыздан кебе түшпөйт. Анан Жиликтин күчтүүсүн аласыз. Сөзсүз эле. Кайры көрсө жиликтин күчтүүсүн мен алам, булар айтпакчы бүлдүрүп. Анан тамашалайм, мен жиликтин күчтүүсүн мен жее берем. Силер деле жегиле анча-мынча. Мен эле жей берсем болбой эле деп тамашалайм булар. Бөлүп бересиз. Бөлүп берип күлдүрөм булар дагы эле. Эми ошо дейм, азыр эми мына. Бу жерде канча эл жашайт? Азыр биздин дачада 100 канча деп өткөндө биз азыр бизде кызыл китеп жок эле. Анан мына быйыл мына немеден бери, августтан бери кызыл китепке кириштик, даярлап аттык. Уже бүттү. Ошондо канча эл бар азыр биякта? Азыр баягы айтты, ушу 120 экен деди да. Үй бүлө. Үй бүлө экенбиз. Орус, кыргызы. Орус, кыргыз иши кылып шерде ошондой. Орустар эмне жумуш кылат биякта? Орустар жөн эле келет, эс алып кетишет. Жайындаса огородта как болот? Шаарда иштешет. Шаарда урушат. Берди жашагандары деле бар. Бирок баягы огород дегишет да булар. Толка огород. Орустар ичет да. Жок, ичкен, ичпеген. Бизде мындай өтө эле бейжей орустар жок. Тартиптүү, өздөрү жакшы мындай кыргыз ана деп неме кылбайт да. Аларда сизден сүт мүт алып турат. Сөзсүз сүт алат, каймак алышат, жумуртка алышат. Орустар. Сөзсүз. Постоянный мына жердеги бир кемпир менен чалым бар, карган кишилер аябай. Ошолор жазда келет, марттан баштап ноябрга чейин, кетке чейин сүт алышат. Через 3 күндө 3 литрден сүт алышат. Ар бир жумада 1,5 литрден каймак алышат. Постоянно алышат. Анан абро сүт алышат алар көбүнчө. Себеби булар баягы абро сүтү көп ичет экен да. Баягы ич катат го. Биз төгүп салабыз го. Төгүп алып неме алат. Айран кылабыз, төгүп салабыз. Жайлоодо төгүлөт да. Айран жайлоодо сөзсүз төгүлөт да. Анан бизер ушулар неме алат. Анан баары эле жакшы, бирок кошуналарым баары жакшы. Орустар андай жок. Бүт Кыргызстан боюнча оштугу бар, жалбап. Толоз, түрүбүз барбыз. Таластык бар, нарындык бар, иши баары эле барбыз. Кытайыбыз деле бар. Кытайда барбы? Аны жерде бар эле сатып кетти. Кытайбы? Кадимки Кытай. Ооба, Кытай эле кадимки. Ал каяктан келип калды эле? Бул Кытайдан эле келип, биздин мына жаллап аттык кызга үйлөнүптүр. Үйлөнүп, анан бир кызы бар эле. Анан кийин ооруп, аялы ооруп, анан кийин үйүн сатып кетти. Кытайга кеткен жок. Бишкекте эле. Бишкекте эле соодада жүрөт. Барган сайын мен жолугуп келем аларга. Кандайсыңар десем, күлүп калат, жүрөбүз. Кытайда кыргыз кылып койдуңарбы? Кыргыз кадимкидей эле жакшынакай эле сүйлөп, түшүнөт, баары жоктун баарын. Сонун эле. Мусулман кылбадыңарбы? Мусулман, анча билбейм, мусулман болду билбейм. Мен келгенден кийин 3 жыл, 4 жыл жашады, анан кетишти да. Аялы ооруп калып, келинчеги анан кетти. Анан болсо ушу жерде 10 жашаганы 10 жылдай болуп калган экен. Бизден мурун келип жашаган экен ал.
Кытайга бейиш да бер. Ооба да. Анан Кытайдан мурунку аялынан бир баласы бар экен, уулу бар экен. Асы кошо келчү. Атасы келгенде студент экен биякта. Келип жүрдү. Анан өзү бул аялынын келинчегине бир кызы бар эле. Анан бирок жакшы. Бирок кытайча эмес, орусча эле сүйлөйт. Кытайча сүйлөбөйт, орусча эле сүйлөйт. Анан бирок өздөрү менен сүйлөшкөнчө кытайча эле сүйлөйт. Тиги кыз менен кайсы тилде сүйлөшөт? Орусча эле сүйлөшөт. Аялы менен деле орусча сүйлөшөт, кызы менен деле орусча сүйлөшөт. Ошондой эле сүйлөшөт. Анча-мынча кыргызча сөзүн эле мындай билет. Эгер бир кокусунан бир адашып кетип жаманраак сөз сүйлөп койсоң, момент эле айтып берет. Да сөгөт. Сөккөн жүрөңүптүр да. Сөкпөйт, бирок мындай жөн жооп берет да. Жакшы, бирок жакшы немелер. Мына ошону болушту бизге. Эми бул мына асыл тукум уй алайын деген оюңуз жокпу? Жана сүттү көп берген. Жок. Ал болбойт бизге. Эмнеге? Биздин шарткы такырандай уйлар болбойт. Мына азыр асыл тукум уй жанагы ар кандай породаларды айтып атышпайбы? Анан менин билишимче эң эле мыкты салатыбы да бизгечи. Анан сиздин оюңузча кандай? Мына көп жылдан бери уй багат экенсиз мына чүй борунда. Менин оюмча бул асыл тукум уйлардын жанагындай сүтү көп деген уйлар чындаганда биздин мына ушул жердин шартына туура келбейт. Себеби мына жаныбызда аны жерде бирөө алып бакты, банкрот болду, пайда болгон жок чыны. Бирок башында күркүрөп аябай чымеле ушундай эле. Ошондо ошол уйларды мен билгене 120-150 миңден алып келди. Ошол убакыттын уйларын эң ашып барса 80 миң, 90 миң болчу. Алып келди эле, бир алдын жакшы эле болду, жок. Уйлар немеге да көнгөн жок. Берин абасына да көнгөн жок, жерине да көнгөн жок. Уже өлө баштады, арасынан арыктады, иши кылып сүт да бербей калды. Акырында келип аргындашып отуруп, өзүбүздүн немелерден неме кылып отуруп, азыр эми ошо өзүбүздүн сорттогу немелер калды. Породада калды. Ал өзүнүн энеси менен бияктан өзүбүздүн бука менен аргындашкан үчүн азыр бул ортодо мындай неме болуп калды. Эми сүтү кандай болот ошону билбейм бирок. Сиздики кандай порода ойларыңыз? Мен породам эмне порода эле неме? Местный эле меники, бирок порода жакшыдан да чоң баягы. Чоң уйлар. Кичинекейден эмес, меники чоң. Сөөктүү уйлар. Сөөк мындай неме. Сүтү да жакшы. Чыдамдуу. Бар жогу чыдамдуу. Анан сүттү да нормально алам. Жегени орточо эле жейт. Орто эле жейт, көп деле неме кылбайт. Ошол нормально эле жейт. Жанагы порода уйлар көп жеп атпайбы? Порода уйлар көп жейт экен, көп жегени менен бу жерге биздин шартыбыз туура келбейт да. Ал үчүн булар мен ошондо алып келгенде эле айттым. Сен балам ушуну туура эмес алып алыпсың. Сен сарайды го жакшы салды. Как раз шартка ылайыктап салды, сону салды сарайда. Айыбы жок салды, сону салды. Бирок уйга туура келбей калды. Себеби бул байланып турган уй да. Байлап туруп, жебинде чөптү салып, сууну куюп ичкен уй да бул. Ал бул жерге көнбөйт да. Кой берип, эртең менен кой берип айдап жүрүп кечке унап келип салган чөпкө алып сынбайт болду. Сен чанашта болгон эме каяктан эме болот дейсиң. Анан ошо менен ал болгон жок. Ошол айткандай эле болот. 2 жыл 3 жылга 3 жыл болду быйыл. 3 жылда акыркысы бир экөө калды окшойт азыр, экөө калды. Анан мына жерде кошунаңыз жана тажик бакса үй турат да. Жерге талчылар да бар окшойт биякта. Мына жерде бир үй турат, бакса үй. Пакса үй турат. Пакса үйм жок, биздин ошубуздун өзүбүздүн. Мына көк арыктар эле. Ошондой үй салышып турат. Ошондой үй салат баары эле. Сонун да ал, салкын. Сону салкын ооба. Экологиялык. Азыр биздин ошубуздун үйү ошондой салынат го. Органикалык үй да. Ооба, сонун үй ооба. Саман. Ооба, саман үй, лай менен салынган үй. Мен келип атып, тажистанттар келген окшойт дедим эле. Жок, ошто көк аттыктар эле. Алар да мал кармайт. Жок. Мал кармабайт, жөн эле немелер. Мен мына үйдө ошондой салдырайын деп ойлогом да. Саманда. Салбай эле. Саман менен салдырайын десем эле, балдар ой, аны ким жасайт, анан кантет дешип кирип чап келип салып коюшту. Анан учпай кала бердиң. Саман үй салкын болмок, анан кышта оңой жылыйт да. Сонун болмок. Эми буну деле жылыйт экен, бирок эми пока сыртын неме кылдыра элекмин, парой жаап койсоң нормально эле жылыйт бирок. Жакшы эле жылыйт, неме жаккангачы. Анан бирок бул сиз бүт органический эже турбайсызбы? Сүт таза сүт ичет кез, уйларыңыз таза жем жейт экен, таза жумуртка жейт экен, чөйгө жейт экенсиз. Көп деле тамак жебейсиз да. Мисалы тамактын түрү көбөйдү да. Билгери биз кичинебизде ушундан эле бир май, каймак, нан менен эле жүрчү эмес белек. Анан салаттын шакараптан башка эчтеке жок эле го. Туура айтасың. Оорубай эле, наоборот, жакшы болуп жүрчү эмес белек. Ушу эми ден соолук боюнча кандай кеңеш бересиз элге? Эми чынан ден соолук боюнча эми шаарга барсаң, түрүн, тамактын түрүн чыгарып койгон. Түрүн жейет. Балдарды карап туруп мындай кыласың.
эми ошону жебат, кээ биркиси болсо жаш эле балдар толуп кетип атат. Ооба. Аябай толуп болуп. Гормональный өзгөрүш. Ошондой болуп калып атат. Эми буларга эмне деп айтам? Мисалы үчүн эми өздөрү ушу олорду мынаны жегиле дейин десең, баары жебейт аны. Эми баягы кулагына илинип калса бир экөөнүн дейм да. Ошону жеши мүмкүн, анан андай дешке билбейм. Кээ бирки балдар барсаң эт жебейт. Мисалы үчүн. А кээ бирки балдар сүт ичпейт. Анын мунун пайдасы бар экенин билбейт да. Кыргыз сөзсүз жеш керек да. Кыргыз сөзсүз жеш керек. Кыргыз эле кулдарыбыз жебей атпайбы азыр эт. Жебей коюп атпайбы. Сүттү берсең ичишет, жыттайт ичпей коюшат. Буга караганда магазин сүтүн ичип атпайбы. Биз өзүбүздүн берген сүттү ичпей, магазин сүтүн ичип атпайбы. А магазин сүтүндө эмне деген кошулма болот экен? Жана каймак деген бар экен, өткөндө немеден көрдүм. Крахмалдан жасалат турбайбы? Бар ошондой бар. Жана арзан немелер чыгып атпайбы жанагы? Сметана деген немелер. Арзандар жана килейген 400 граммдык идиштер арзан эле 80 сом болуп атпайбы? Ошону эл ойлонбой атат да, 80 сомго эмне деген каймак? Баягы ошо мен немеден телефонду көрүп калдым. Десем мен да бул эмне болгон десем, ошо крахмалдан жасалат экен. Мен ошону айран калдым, кой бул балекети бар турбайбы деп. Аны мен балдарым барганда урушам, мен өзүм эле неберелерим мына үйдөн тарткан каймагын жешпейт. Анан жана кыздар, турмушка чыкчу айрыкча кыздар, анан жаш аялдар диета деп эле жанагындай тыртай атышат. Ошол кандай оюңуз боюнча? Туура эмеспи? Жок, ден соолугу жакшынакай эле кыздар диета кармашып, жана купку болуп жүрбөйбү? Ошолорго оюңуз кандай? Мен чындаганда ошого мен туура көрбөйм. Себеби алар эртең турмушка чыгып, эне болот, үй турмушу, үй тиргичилигин мойнуна алат, өйдө ылдый суук болот, ысык болот. Ошого кичине чыдамдуу болуш керек да. Анан эми шаардыбай даже үйдө ысык үйдө туруп алышып эле, сен айтмак жыңылач болуп алып жүрө беришип эле, диета дешип эле суу, чай бир балар ичип алып жүрүшүп атат. Эртең ал турмушка чыгып кантип төрөйт? Ошолорду ойлобойт да. Ошону ойлоп атышпайбы? Эми ар ким өзүнө адам ден соолугу бетинен билинип турат да, жүзүнөн. Мына сиздин жүзүңүз жалтырап, нур чачырап атат да. Анан тигилериңиз бопбоз болуп, купку болуп, ошондой болуп атпайбы? Анан нан жешпейт, айланайын. Нан жебеген кандай кыргыз болот? Ошого кандай коюңуз нан боюнча? Нан жебеген болбойт, айланайын. Бул нандан калган киши андай болбойт го, мен оюмча ушундай деп эле ойнойм. Азыр эми жана ачыткы кошпой нан кылып атышат, бирок аны көп эл өтө элек да. Анан нан так нан жебей атышпайбы? Ооба. Эми мен азыр ойлонуп атам. Лучше кайра өзүбүз ачыткыга өтүшүбүз керек экен. Эл өтүп атат акырын. Байлар өтүп атат. Мен өткөндө мына немеден Оштон барганымда келиним айтып атты эле. Эме эже ачыткы ала келсеңиз деп атты эле. Ошону ала келбей келдим. Бар, биякта ачыткы бар. Бирок бу жерде ачыткысын дагы ушу ишенбей атам да. Менчи өзүбүздүн айылда өткөн келиним алып келиптир, сонунда ачыткы нанычы. Анан эми ушунча болуп калды. Мен өзүм оюм болуп атат. Баягы айылдакыдай кылып эле мына ушудун мына көмүркананын ар жагына тандыр бир 10 нан калайык да эле. Жакшына кылып курдуруп коеюн деп атам. Тыпыйтып эле. Каалаган убакта кичине от жага койсоң, отунан көп неме жок. Кала 4 нан жаап же, кала 2 нан же, 5 нан жаап же, туурабы? Бирок сиз жана ачыткыны коло кошуна менен алмашып турушуңуз керек да. Ошого көндүрүшүңүз керек келиндерди бу жердеги. Ошондой кылыш керек экен. Ошо мен ушу ачыткыга неме кылып жүрөм да. Анан өзүбүз ачыткы жасап көрсөк көппөй койду. Мен дрожждан алган камырды жасап ал болбойт, ал кайры дрожжда, ал кайры бактерияда. Анан көрүнчү баягы илгерки өзүбүздүн ачыткыга келбейт экен. Ооба. Илгери ачыткыга келет эле нанды жаап эле тандырды толтуруп 15-20 нан жаап столдун үстүнө жайып алып анан кийин 10 күн жей берчү элек го. Азыр күн алсы нан пышырасың мисалы үчүн, мына духовкага күн алсы 2де нан пышырасың. Ооба. Анан ушу болбойт. Анан көрөк тандыр нанына келбейт. Эми мына туура тамактануу деп мода болуп атат. Сиз эмне кеңеш бересиз? Эми туура тамактанганда мен оюмча ушу убагында эле нормальный жеп ичсе, баягындай кандай десем, булар эмне деп, булардын шаар немелерин мен жакшы түшүнө бербейм. Азыр мода болуп атпайбы? Жана интернеттен ошону карабайм эле. Мындай диета, тигиндей диета. Жок, аны көрбөйм. 1 килограмм, бир айда мынча килограмм арыктап кетти, Масоль мынча арыктады, тиги Анжелика мынча арыктады деп эле ошондой болуп атышпайбы? Алар аны мисалы эркек катары мага ныпым кереги жок. Аялдардын арыктаганычы. Наоборот, мындай бакубат, жакшынакай аялдар болсо ошолордон келин кылсак, ошолордон балдар үйлөнсө дейбиз да. Табият ошол да. Анан бир тыртай эле турушса. Бирок билбейм. Бирок өтө эле толуп кеткенге анда мейли, туурабы? Өтө мейли. Өзүнүн весинен ашып кеткендерге мен мисалы үчүн ага неме кылам. Мейли, алар диета кармасын. Мисалы үчүн мен мындай ойлойм да. Мына 50 жашка чейин баягы өзүнүн жакшынакай фигураларын, жакшына веси менен жүрө беришсе,
Анан 55-тен кийин любой эле аял киши толот. Мен мисалы үчүн 55-тен кийин толгонмун. 55-тен кийин толот. Мен плаванияга барыш керек да. Же чуркаш керек. Жок, билбейм. Мен ушу 55-тен кийин толдум. Себеби мен ооруп калдым. Ооруп калганда химия алдым. Химиядан кийин ошо врачтар. Сиз жана жаман оору болду. Анан ошону канча жыл мурун? 2000-жылы болдум. Аны айырып кеттиңиз. 2000-жылы болдум. Анан ошонун химия алдым. 3 жол химия алдым. Анан кийин ошо бойдон албай жүрүп кайра 18 жылдан кийин кайра да болдум. Кайра бул повторный болот экен да. Анан ошондо врачтар неме кыл деп жүрүп, мен ошол 55 жашымдан ошо күчтүү тамакка кирип анан ошондон толдум. Бирок мурун деле ушу тамак жечүмүн. Ушул эле тамакты жеп, ушул этти жечүмүн, ушул эле майды, ушул эле баарын эле жечүмүн. Бирок анда толбой эле бир эле немеде жүрчүмүн. Фигурада эле жүрчүмүн. Бир эле весте жүрчүмүн. Көтөрсөм 1 килограмм, 2 килограмм көтөрүлчүмүн, же 1 килограмм түшчүмүн ошол эле. Анан ошо 55-тен кийин ошо мен укол алып, химия алгандан кийин арыктадым да аябай немеде чач түшөт. Чач түшөт. Аябай арыктадым, ошондон анан врач күчтүүлүк ошо күчтүүлүк мен ошондон бир аз толуп кеттим. Ошондо канча килограммга жеттим. Биринчи жолу мен өзүм 62-63 килограмм 75ке чыктым. 75ке чыгып жүрдүм, 75-80ге барып ошо түшүп чыгып жүрө бердим. Бирок кайра операция кийинки онкологияга жатканымда 91 килограмм менен кирдим. 91 килограмм менен кирдим, операциядан чыктым. Чыккандан кийин кайра 84 килограмм болуп түштүм. Бесим түштү да химия алгандан кийин. Кийинкиде 5 алдым, 5 химия алдым. Жалпы жонунан 8 алдым. Анан ошо менен ошодон кийин мен бесим ушу бир калыпта калдым да. Анан ошол кийинки неме. Азыр оорубайсыз? Аллага шүгүр оорубайм азыр. Бирок эми бул онкологиянын любой жерден, свай болгон жерден чыгат экен да. Врачтардын айтышы ушундай да бизгечи. Эми ким билет, эми биринчи жолу ошо 2000 болдум. Алла шифасын берсин. Жакшысыз. 18 болдум мен, бирок буну өзүң жеңиш керек экен да. Мындай деп, ар нерсени ойлонуп, ар нерсени айтып жүрө берсең, ошого чөгөт экенсиң бул. Анан көрө шүгүр, ушуга 1000 метр шүгүр, ушун жеңейин, Аллам ушу шифасын бер деп жүрүп эле. Ушу бир жериң ооруса деле, кейде мындай ооруганыңды ойлонуп каласың да, дагы балекет бир жериңе чыгат окшойт бул деп ойлонуп каласың. Баары бай эсиңде бар да буягында, врачтын айткан сөзү. Анан кайра ойсуң, Кудайым жеңилдигин берсин эми деп. Ошо жеңгенге аракет кылыш керек экен да. Анан ошондо Кудай берсе, Алла тараптан да, Алланын берген жагынан дагы жеңилдик болобу, бияктан да жеңилдик болобу, баары бир Аллага шүгүр жеңип жагын келатабыз. Эми Кудан буягына Кудайым кандай деген немени берет билбейм. Анан кээ бирки ошо ооругандарды көрүп алып жүрөгүм ооруп кетет. Себеби мен өзүм ооруганым да башыман өткөн да. Ошон үчүн билем. Анан айтам, айнанайындар андай настроенияңа түшүрбөгүлө, наоборот көтөрүп, жакшынакай жүргүлө. Силер канчалык жакшынакай жүрүп, өзүңөрдү неме кылсаңар, жеңесиңер бул ооруну деп ошондой дейсиң. Эми кээ биркиси өтүштүрүп алып барып өтүшүп кетип атышат. Кээ биркиси убагында барган үчүн жакшына болуп кетип атышат. Эми түрү көп да. Ооба. Оңолбостор да бар да. 400дөн ашык түрү бар да. Ошондой экен да булчу. Эми шүгүр, эми ошентип жүрөбүз. Эми мен оюм ошондой эле, жанакындай сен айткандай көп деле иймеликте болуп арыкташтын кереги деле жок. Мен чындаганда жакпайт эми жана көчөдө иймеликте болуп жүргөндөрдү. Эми өздөрүнө билбейм, өздөрү кандай. Жок, эми бул жалпы эл мындай да. Жалпы эл бирөөнү туурап жашайт да. Анан ошо бирөө үлгү болуп, мисалы бир атактуу бир кыздардан мына жакшынакай диетасы жок эле жүрөм, мына спорт машыгам, мындай иштейм десе ошону ээрчийт да. Анан тиги атактуу кыздарыбыз мынча арыктады, мынча килограмм арыктады, мындай диета кылдым десе аны ээрчийт. Адамзат өзү ошондой да. Аялы деле, эркеги деле бирөөлөрдү ээрчип ошо окшошуп жашайт да. Мисалы эркектердин кумири азыр Роналдо, футболчу. Аялдардыкы да жана актриса ошого окшош да. Ошого айтам да. Анан ошо сиз эми алыңыз жеткен жерде, өнүңүз жеткен жерде ушул ойлоруңузду айтып жүрүңүз. Мен кандай ушул тез соолук болуңуз. Мен баары жогун эле ошентип айтам. Эч ким неме кылбайм, балдардын көп эле неме кылганда балдарым ушундай кылды алып койт. Андай кылбасаңар болбойт. Мына ооруга эч оорудум деп мындай чөкпөгүлө. Оорудум деп чөксөңөр, наоборот оору бересиңер деп коем. Эми кээ биркиси туура кабыл алат, кээ биркиси туура албайт. Ошо да. Болду, дамаң дечи.
Oldu, rahmat. Otur özüm. 2 dekabr Ысык Ата районундагы Чоңдалы айылынын үстүндө мына Радуга дачасында жүрөбүз. Ай, жаз келип калды бу жака. Абанын тазалыгын карагыла. Таза аба. Ana demeli туп-тунук болуп көрүнүп турат. Шаарыбыз турат мына бозоруп. Мына ал микрорайондор жогору жактары бир аз таза болуп турат. Анан ылдый жагы боп-боз эле кир, Дордойдун үстүлөрү мына Казакстан чек арасына чейин. Казакстан Кордай жакка кирип кетиптир. Мына канттын үстү деле канттын тесттен түтүнү урутат. Бияқты көздеге. Мына күн батышты карай түтүн кетип атат. Аз кандай көрүнөт болду экен. Мына. Мына ал жак. Токмоктун үстүлөрү тазарактай болуп атат. Чоңдалы. Тиги жана малина бактар экен, малина өстүргөн талаалар экен. Görünüp durat bu yaktan ele. Son torpak ekan. Qaraç. Ay. Bunun parodası ne oldu ekan? Qadimkile. Parodası ne mini alıydın? Uzo. Film oyun tokumuna. Sokol film oylar var go.